Бишкекте мектеп окуучуларынын калайман мушташынан бир нече бала ооруканага жеткирилди. 19 февралда Бишкектеги мектептердин биринде жогорку класстын окуучуларынын калайман мушташынан бир нече бала жабыркап, ооруканага жеткирилди. Бул факт боюнча Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси эң баштык менен кылмыш ишин козгоду. Аталган РИБдин басма сөз кызматы кабарлагандай, окуучулардын калайман мушташы тууралуу маалымат түшөрү менен окуя болгон жерге милиция кызматкерлери барып, жаңжалды токтотушкан. Тез жардам чакырылып, бир нече өспүрүм жаракат алгандыктан ооруканага жеткирилген. Мушташтын катышуучулары ата-энелери менен чогуу окуянын чоо жайын аныктоо үчүн райондук милицияга жеткирилген. Айрым ата-энелер милицияга арыз жазышкан. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат. Бишкек шаардык билим берүү департаменти бул окуя боюнча маалымат бере элек. Нургазы Анаркулов 10 апрелге чейин СИЗО-1 камалды. Бишкектин 1 май райондук соту президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нургазы Анаркуловду 2026 жылдын 10 апрелине чейин камакта калтырылуу чечимин чыгарды. Анаркуловго кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктарды даярдоо боюнча айып тагылган. Бул тууралуу анын адвокаты Мунарбек Супатаев тергөө камактагы отурумдан кийин журналисттерге билдирди. Анын жактоочусунун айтымында, анын кардары күнөөсүн мойнуна албай, коюлган айыптоолорго макул эмес. Ошондой эле адвокат Анаркуловдун быйыл президенттик шайлоо өткөрүүнү сунуштаган 75 адамдын апелляциясына эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Эскерте кетсек, Нургазы Анаркулов 17 февралда кыргыз-казак чек арасынан өтүп, Кыргызстанга кирип бара жатканда кармалган. Ал мурда Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан бошотулгандан кийин анын атынан билдирүүлөрдү жасаган. Белгилей кетсек, Нургазы Анаркулов 2020 жылдын октябрь айындагы окуялардан кийин президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалган. 2021 жылдын февраль айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны кылмыш жаза кодексинин пара талап кылуу беренеси боюнча камакка алган. Андан кийин ал кызматтан бошотулган. Кийинчерээк ал эркиндикке чыккан. Бирок кылмыш ишинин жыйынтыгы расмий түрдө жарыялана элек. УКМдун мурдагы кызматкери Бердибек Боронбаев камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусу боюнча башкармалыгын тергөө бөлүмүнүн мурдагы башчысы Бердибек Боронбаев 15 апрелге чейин камакка алынды. Мындай чечимди 19 февралда Бишкектин 1 май райондук соту чыгарганын Азаттыкка аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, аны камакка алуу өтүнүчүн сотко аскер прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы берген. Бердибек Боронбаевке кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду. Башкы прокуратура козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий бере элек. Андан тышкары шектүүнүн жакындары менен адвокаттары да үн ката элек. Президент Садыр Жапаров 10 февралда Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Мындан кийин УКМдун төрагасы, анын орун басарлары менен атайын кызматтын облустардагы жетекчилери да алмашты. Германияда дарыланып жаткан учурда Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун кызматтан алуу чечими өтө күтүүсүз болгонун билдирген. 13 февралда ал Бишкекке кайтып келген. Тарапташтары акыркы саясий окуялар тууралуу Ташиев Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрөрүн билдиришкен. 17 февралда ал чет жакка чыгып кетти. Бирок кайсы өлкөгө жана эмне үчүн кеткени айтылган жок. Камчыбек Ташиевдин отставкасынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы Элдар Жакыпбеков камалды. УКМдун Ош облусу жана Ош шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Салморбек Жумабеков кызматынан алынды. Ош шаарында өтө ири өлчөмдөгү баңгизаттарды сатуу ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында имдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Ош шаарынын аймагында уган тектүү кара куурай чайры ныга шишип сатуу ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу имдин басма сөз кызматы билдирди. Аталган факты Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери тарабынан 1995 жылы туулганс. ОРКМ аттуу жарандын Д-Нексия үлгүсүндөгү автоунаасына тинтүү жүргүзүлгөн. Кароо учурунда 101 кара куурай чайры гашиш жана 155 сом өлчөмүндөгү акча каражаты табылып, кылмыш ишинин материалдарына буюм далил катары тиркелди.
Андан ары ыкчам иш-чаралардын алкагында 1989-жылы туулганды. Сиз аттуу жарандын жашаган дарегинде кызматтык иттин жардамы менен кечиктирилгис тинтүү жүргүзүлдү. Натыйжада 446 грамм гашиш, 2 даана ырк-5 үлгүсүндөгү граната, белгисиз үлгүдөгү колго жасалган ок атуучу курал, 51 даана ок, 20 АКШ доллары жана 87 сом акча каражаты табылып алынды. Андан аркы иш-чаралардын жүрүшүндө бул кылмыштуу топтун уюштуруучусу 1982 экендиги аныкталып, ал жашаган үйгө кечиктирилгис тинтүү жүргүзүлүп, ооган тектүү гашиш ичарса, баңгизаты табылып алынган. Кармалган жаранкытс баңгилик кылмыштарды жасагандыгы үчүн чет мамлекеттер тарабынан бир нече жолу соттолгондугу аныкталган. Шектүүлөрдүн үчөө тең кармалып, Ош шаарынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жалпысынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында 4706 грамм кара куурай чайыры, 2 даана граната, 1 даана ок атуучу курал, 51 даана ок, 2000 АКШ доллары жана 242 сом акча каражаты алынды. Алынган баңгизаттар боюнча соттук химиялык экспертизалар дайындалды. Учурда бул кылмыштуу топко тиешеси бар башка жарандарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда.